Жаз чыгары менен кышка даярдыктар башталды. Нарын облусундагы көмөкчү чордондордо оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Эскилиги жеткен электр жабдуулары жаңысына алмаштырылып, электр чубалгылары текшерилип жатат. Алсак Нарынбек жогорку чыңалуу электр тармактар ишканасында дагы кышка даярдык иштери жүрүп жатат. Эскилиги жеткен жабдууларыбыз бар. Жабдууларды колдон келишинче алмаштырып атабыз азыр. Заманбап жаңы үлгүдөгү ошо электр жабдууларга. Мисалы ала кетсек эле мына могул азыркы бул көрүнүп турган 110 киловольттук МКП 110 өчүргүчү. Ушул өчүргүчтү эле мына азыркы жаңы элегазовый импортный производство элегазовый жаңы выключательдер ЖС 110 киловольт. Наряд номер 3 менен көмөк жардам кызматынын ишкер тобун Аталган ишкананын тезгемер кызматына түшкөн оңдоп түзөө билдирүүлөргө ШУТУ тезгемер кызматкери тарабынан атайын кызматкерлер жөнөтүлүп турат. Белгилей кетсек, Нарын облусу боюнча ГЭСтен өндүрүлүп чыккан электр кубатын 220-110 киловольтто бөлүп берүүчү 17 көмөк чордондор бар. 17 подстанция бар. Ар бир подстанцияда дежурныйлар турат. 3 кишиден кем эмес, күнү түнү менен. Алар эртең менен кечинде постоянный рапорт берип турат диспетчерге. Ошол системада болуп аткан өзгөрүүлөр тууралуу линияларда авария болгондо, подстанцияларда болгондо ошол диспетчерскийге билдирип турат. Биз ошого карата өзүбүз чара көрүп, ошол болуп аткан бүлүнүүнү учурунда тез оңдоо калыбына келтирүүгө биз команда берип турабыз. Аны менен катар электр чубалгылары дагы алмаштырылып жатат. Жалпысынан облуста 1278 чакырым электр чубалгылары бар болсо, учурда 280 чакырымы оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Азыр 280 километр линиябызды ремонттон өткөрдүк. Буюрса калганын мына жайлата күзгө чейин бүт ремонттон өткөрөбүз. Анан багы кыштан жакшы чыгыш үчүн биз линияларды быйыл могу эскирген багы илгерки фарфоровый изоляторлор дегенибиз бар. Ошолорду быйыл биз жаңы стеклянный изоляторлорго алмаштырып атабыз. Буюрса бул жылы 6000 изолятор алмаштырабыз. Буга чейинкисин азыр мына буюрса 600-700га жакын изоляторубузду алмаштык. Буюрса ремонт учурунда бүт фарфоровый изоляторлорду алмашып чыгабыз буюрса. Белгилей кетсек, Нарын облусундагы 17 чордондордун 5 чордонунда учурда капиталдык оңдоп түзөөлөр өткөрүлүп бүткөн. Жетиген көмөк чордонунда 110 киловольттук 3 өчүргүч 9 чордон алмаштырылган. 17синде тең учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлөт. Андан сырткары 10 көмөк чордондо капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлөт. Азыркы мезгилге азыр 5 көмөк чордонубуз капиталдык оңдоодон жана учурдагы оңдоодон өтүп бүттү. 84 километр линиябыз капиталдык оңдоодон өтүп бүттү. Оңдоо иштерин буюрса график боюнча октябрь айына чейин бүтүп кышка даяр болобуз. Кышка даярдык иштери үстүдөгү жылдын октябрь айында жыйынтыкталат. Мындан улам жайлай электр жабдуулары толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Гүлера Туратбекова, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары.